Намаз 38. Муслим бин Харис Тамими радиаллаху анху айтат. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мага ақырын шыбырап төмөнкілерді айтты. Шам намазын оққан соң жеті жолу Аллахумма аджрини минаннар. О Аллам, мені тозоқтон сақта деген. Егер шам намазынан кейін ушуну айтып, анан ошол түнү қаза тапсаң, тозок отунан кутулган болосуң. Ал эми багымдат намазынан кейін окуп, ошол күнү көз жумсаң, тозок отунан кутулган болосуң, деди. Муслим бин Харис Тамими радиаллаху анху айтат. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мага акырын шыбырап төмөнкүлөрдү айтты. Шам намазын оккан соң жети жолу Аллахумма аджрини минаннар. О Аллам, мени тозоктон сакта деген. Эгер шам намазынан кейін ушуну айтып, анан ошол түнү каза тапсаң, тозок отунан кутулган болосуң. Ал эми багымдат намазынан кейін окуп, ошол күнү көз жумсаң, тозок отунан кутулган болосуң, деди. Муслим бин Харис Тамими радиаллаху анху айтат. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мага акырын шыбырап төмөнкүлөрдү айтты. Шам намазын оккан соң жети жолу Аллахумма аджрини минаннар. О Аллам, мени тозоктон сакта деген. Эгер шам намазынан кейін ушуну айтып, анан ошол түнү каза тапсаң, тозок отунан кутулган болосуң. Ал эми багымдат намазынан кейін окуп, ошол күнү көз жумсаң, тозок отунан кутулган болосуң, деди. Түшүндүрмөсү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акырын шыбырап айтканы угуучунун көңүлүн буруу эле. Базил Majhud